Анан ушул газдын дагы өлчөмүн өлчөп туруп анан кийин түшүп куткаруу иштерин жүргүзөбүз да. Газды өлчөөчү момундай ГХ деген немебиз бар. Атайын ушундай трубканы салып. Уланбек Мырзамаматов Сүлүктүү шаарындагы тоо кырсыктарынан куткаруу тобунун командири. Куткаруучунун айтымында алардын жумушу өлүм менен өмүрдүн ортосунда турат. Анткени кырсык болгон жерден баары качса, куткаруучулар адам өмүрүн сактап калуу үчүн өз өмүрүн тобокелге салып, кырсык болгон жерге шашат. Быйылкы жылга айтып кете турган болсом, 53 жолу арканда өзгөчө кырдаалдарга чыгып шахтадагы. Анын ичинен 4 жолу адам өмүрүн куткарууга жетишип калдык. Ошол завалдан жана газдан уланган жана завалда калган 2 завалда калган шахтёрдү, анан 2 газга уланган шахтёрлорду өз убагында жетип барып, куткарып калганга жетишип калдык. Климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу быйыл Кыргызстандын бардык аймактарында сел каптоолор болуп, олуттуу зыян алып келди. Кырсыктардын кесепеттерин жоюу жана алдын алуу иштеринде мамлекеттик органдар менен бирге коомдук уюмдар да көмөктөшүп келет. Баткендеги Кызылай коому жабыр тарткан жарандарга ар тараптуу колдоолорду көрсөткөн. Негизинен табигат кырсыгынан жабыркагандарга, бирок ошолордун ичинен дагы турмуш тиричилиги начар, үй бүлөсүндө майып балдар же өздөрү ата энеси майып, же болбосо толук эмес үй бүлөлөр деп коет, жарым жетим же толук жетим кырдаалдарга жардам берүү боюнча мунусуда Баткен облусу боюнча 2297 үй бүлөгө берилди. Азыркы мезгилде дагы 150ден ашуу үй бүлөгө ушундай акча каражаттар берилип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кырсыктарды алдын алуу багытында кооптуу аймактарда жүргүзгөн иштерине карабастан, Баткен облусунда быйыл 30га жакын өзгөчө кырдаалдар катталып, алардын баары сел суу ташкындары болгон. Турак жайларга жана жол, суу чарба объектилерине зыян алып келип, бир адамдын өмүрү кыйылган. Баткен облусунун аймагында жалпы 300дөн ашык кооптуу аймак деп эсептелген аймактар бар бизде. Буларда жалпы 350ден ашуун жарандарыбыздын турак үйлөрү кооптуу участкада деп аныкталган. Бирок ушуга карабастан биз тынымсыз өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иш-чаралар жүргүзөбүз. Кооптуу болгон аймактарды биз кооптуулугун жоюп, өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан атайын алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп келебиз. Кыргызстан тоолуу аймакта жайгашкандыктан жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиги көп өлкөлөрдүн катарына кирет. Мындан улам мамлекет тарабынан өзгөчө кырдаалдарга даяр туруу максатында ÖKMдин материалдык техникалык базасы жаңыртылып, бул кырсыктардын тобокелдигин азайтууга жакшы өбөлгө болду. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.